Ош окуясы убактылуу өкмөттө сиздин чоң күнөөңүз бар дешет. Бул айыптоолор чынбы? Ушул жала бүгүнкү күнгө чейин айтылат. Ооба. Ош окуясына жооп бериш керек деп. Биринчиден мен Бишкекте болдум. Конституциялык кеңешмеде иш алып бардым. Мен жана моралдык да жооп бербейм да, анткени мен жасай турган иштер эмес болчу. Анан криминалистикада жөнөкөй эреже бар. Кылмыш болгондочу. Мотив кимге пайдалуу? Ким пайда көрдү или ким пайда көрмөк деп эң начинающий следователь да ошондон башта, анан бул кимге керек эле деп круг подозреваемых. Ошол адамдарды аныктап алып, анан ошонун ар бирин иликтейт. Ош окуясынын кимге кереги бар эле? Ошол окуяда саясатчылардан ким пострадавший болуп чыкты? Эң көп пострадавший мен болдум да. Атамекендин рейтинги асманды тээп, биринчиликти алат деп турганда ошондой уюшулду. Сөзсүз уюшулду. Атамекен рейтинги асман тээп турганда уюшулду, бизге жүктөштү. Акырын кол араң өттүк. Анан кимге күнөөлүү дегенди мен мындай, кимге пайдалуу, кимге зыян? Пострадавший биз болдук. Эмне үчүн аны биз уюштурушубуз керек? Мен түшүнбөйм да, эмне үчүн мен уюштурушум керек? А ким уюштурду? Уюштургандар бар, мен анын баарын айта албайм. Бирок билесиз. Билем.